Köçöbüz hazır жақсы, Құдайға шүкір. Şu Айбегimiz içki жолдору баарын оңдоп, чаңлай басчу. Анан окуучулар өтө албачу. Азыр жашынакай болуп, чагал төгүп, кысталбар коюлуп, светтер орнотулуп, абдан жакшы балдарга шарт түшкөн. Шу балага рахмат. Келечеги кең балага, иштерине ийгилик. Дайым жол шыдыр болсун. Жолумuz devam болса, жакшы болуп калды. Рахмат ошо балага. Биздин ошо ажатканабыз талапка жооп бербегендигине байланыштуу биздин ошо азыркы жогорку кеңештин депутаты Айбек Алтынбековичтин жардамы менен ошо ажатканабыз талаптагыдай бизге заманбап ажатканы куруп берген. Мына садикти менен туалетти эме алганда башталганда биздин ушу 72-жылкы балдар мен уюштуруп 71-жылкы балдарды кошуп уюштуруп башталганбыз да. Анан кийин жогорку кеңештин депутаты Айбек инебиз келип жардам берген. Ошол жерде жолдорду ырастаган, көпүрөлөрдү ырастаган, ушуларга полный демиргечи болуп жардам берейин деп ката ийне катары жардам берген бизге. Анан мына ортоң көчөлөрдү, бияде көчөлөр бардыгы жардам берди. Инебизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Дагы да жардам берип атат. Вакажы атындагы көчөбүз буга чейин жыгачтан мамычылардан болчу. Мынакей аз күндөн бери ушу биздин көчөбүзгө ушундай столдар коюлуп, эми буюрса жакында жарыктандырайлы деп атабыз. Жарыктандырсак бардык көчөлөрүбүз ушундай болуп, жарыктап, жаркырап, жайнап калат деп ойлойбуз. Көчөлөргө монтип шибенкалар төгүлдү. Көчөлөрүбүз тегизделип, кеңейтилди, чоңойтулду. Biz şu Aybek'e rahatsızlıkta bilgizemiz şu. Aybek'imiz buğa çeyin dele kılıp geletken hem kılıyla atat hem işlerine ilgilik olsun. Ошол жылдан бeri 95-жылы bir motorчубузду чыгарып аткан моторчубузду айдап берип bir адам келген. Ошо боюнча сууну чыгарбай койду. Şu боюнча 95-жылдан бeri şu жылга дейин суу жок. Şu айылда ham тарсаңат көрөсүңөр. 4 жылдан beri şu Айбек деген бар экен. Şu бала келтирип мына жерден сууну чыгарып берди бизге. Кичине айыл азыр 10 үй эле суу ичебиз ошол. Ылай эле жакшы эмес болчу. Эми болчу, өтө талапка жооп бере турган эмес болчу. Андан кийин мынагы өзүбүздөн чыккан жана бала келип оңдоп берди. Алтынбек уулу ошол келип оңдоп берди, рахмат. Мынакей ушул жерде мектепке окуучулар өтүшөт. 50% десем неме 40% окуучулар ушу көчө менен өтөт. Ушул көчөнүн башынан мектепке чейин, мына көчөнүн башынан бияшына чейин жакшы, отличный. Эми башка эл үчүн кандай билбейм, эми жашаган адам өзү билет кандай экенин. Жакшы мынакей ылай эмес. Канча жылдан бери мына бир оңдой албай келатканбыз да, мына чынындачы. Мына уже почти 20 жылдын жүзү болуп. Бул жолду каражат жетишпей же бир эч ким карабай, же өзүбүз оңдой албай эле жаткан. Мына ошо депутатыбыз мына Айбек Алтынбековичке рахмат, чоң рахмат. Ушундан быйыл эрте жазда келип карап, жолубузду ушу Бакен көчөсүн баш этекке оңдоп берди. Рахмат, иштерине ийгилик. Дайыма ушинтип элдин алдында ушундай иштерин жүргүзүп жүрө берсин. Рахмат, биз баары ушу Айбек Алтынбековичти колдойбуз.